Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн дагы пирамида жана кесилген пирамидага карата көнүгүүлөрдү аткарабыз. Туура 3 бурчтуу пирамиданын негизинин жагы 12 сантиметр, ал эми апофемасы 5 сантиметр болсо, анын каптал бетин аянтын тапкыла дейт. Берилди. Пирамиданын АВ жагы берилди 12 сантиметр, СМ берилди. Барабар 5 сантиметр. Демек эс каптал бетин суроо табыш керек. Эс каптал бетинин формуласын балдар билебиз биз. 2/1 П көбөйтүлгөн Лге. Демек бул жерден периметрин таба ала турган болсок, 3 АВ барабар 36 сантиметрге. Себеби АВыбыз 12 болчу. Демек АВдан 3 жагы бар. Эс каптал бети 2/1. Демек периметр 36 болсо, аны жасабыз. Көбөйтүү 5. Эсептөө жүргүзөбүз. Эсептөө жүргүзсөк 90 сантиметр квадрат болот. Демек жообу эс каптал бетинин аянты барабар 90 сантиметр квадрат. Пирамиданын бардык каптал кырлары Лге барабар. Ал эми негизи А жактуу квадрат. Анын бийиктигин эсептегиле дейт. Демек бул жерден балдар бизге АВС тик бурчтуу 3 бурчтугу берилиптир. Бул жерден ал 3 бурчтуктун Асы гипотенузасы болуп эсептелинет. Себеби АВ менен ВС катет бурчу тик болгондуктан. Ошонун негизинде биз Асы квадрат барабар А квадрат кошу А квадрат деп Пифагордун теоремасы боюнча жазып алсак болот. Бул жерден Асы квадрат барабар 2А квадратка, Асыбыз барабар А тамырасында 2ге. Эми биз СО бийиктигин табыш үчүн Л белгилүү, ал эми АО белгисиз. АОбуз болсо Асынын жарымына барабар. Демек анда АО барабар А тамырасында 2 бөлүнгөн 2ге. Демек бул жерден биз СОА 3 бурчтугундагы тик бурчтуу 3 бурчтук катары карайбыз. Анда H бийиктик 1 катети болуп калат. H квадрат барабар L квадрат алуу ОА квадратка. Анда H квадрат барабар L квадрат барабар А тамырасында 2 бөлүнгөн 2нин квадратына барабар болуп калат. Демек H квадратыбызды таптык. Эми бул көнүгүүнү карап көрөлү. 4 бурчтуу туура пирамиданын бийиктиги белгилүү экен. Каптал гранынын бийиктиги 15 сантиметрге барабар экен. Пирамиданын каптал кырын тапкыла дейт. Берилди 4 бурчтуу туура пирамида. HO 12 сантиметр, HK 15 сантиметр. Ал эми HVны табыш керек. Чыгаруу HOK тик бурчтуу 3 бурчтуктун дагы эле Пифагордун теоремасы боюнча VON да тик бурчтуу 3 бурчтук болгондуктан биз СК барабар ОВ деп алабыз. Бул жерден ОК квадрат барабар HK квадрат алуу HO квадрат барабар 15 квадрат алуу 12 квадрат тамырасында барабар эсептөө жүргүзсөк 81. Демек 81ден тамырдан 9 чыгат. Андан кийин VH квадратты табабыз. VH квадрат формулага салсак тамырасында HO квадрат кошулган ОВ квадратка барабар бул жерден 12нин квадраты тамырасында минус 9дун квадраты болот. Эсептөө жүргүзсөк тамырасында 225. 225ден 25 чыгат. Демек биз издеген HVнын узундугу 25 сантиметрге барабар экен. Үйгө тапшырма. Китебиңердеги номер 12 жана 16 көнүгүүнү аткарып жасасыңар. Шуну менен саламатта болгула балдар.